мына жарыя кылгандан кийин 6% дегенен барсак бербейт экен бизге. Кумтордун акчасы келбей калды. Кумтордун акчасы токтоп калды, бирдеме. Эми көчөтүбүз бар, трактор айдоолор бар, өзүбүз жаныбыздан кылып атабыз. Ар бир туугандыктар бар экен, ошолордун аркылуу карыз алып иштеп атабыз да, акчанычы. 150 миллион, 200 миллион, 50 миллион, 40 миллион, 100 миллион деп биз деген мындай жөнөкөй эмес адамдардын компаниясына гана кетип атат да. Биз алдык 14%тен алдык. Бакыт Төрөбаев өткөндө айтты эле бизге 30 сомдон кылдырып берем деп. Ошондо 50 сом болчу, дагы 50 сомдон эле алып атабыз. Ал жеңилдетилгени баягы эле алып жүргөндөр алып атат, менин оюмча. Биздин өкмөт мүчөлөрүнүн компаниялары жүрөт. Биздин жогорку кеңеш депутаттарынын компаниялары жүрөт. Өлкө башчы Садыр Жапаров дыйкандарга берилүүчү жеңилдетилген насыялар буга чейин дыйкандарга болгону 3% гана жетип, калган 97% атка минерлер жана алардын жакындарына тийип жүргөндүгүн жана мындан ары бул ишти тыкыр көзөмөлгө ала тургандыгын билдирген эле. Январдан баштап, январ-февралдардан баштап кредиттерди бере баштайбыз. Айыл чарбага, дыйканчылыкка, именно дыйканчылыкка. Өкмөт 24 мартта агроөнөр-жай комплексин кредиттөө долбоорун бекитип, мамлекеттик банктарга агроөнөр-жай комплексин кредиттөөгө 10 миллиард сом бөлгөн. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик банктан насыя алгандар тыкыр көзөмөлдө боло тургандыгын билдирген. Үстү жактан жөнөкөй адамдарыбызды колдойбуз, ишкерлерибизди колдойбуз деп коебуз, аягында ишке жатканда мына чоң 150 миллион, 200 миллион, 50 миллион, 40 миллион, 100 миллион деп биз деген мындай жөнөкөй эмес адамдардын компаниясына гана кетип атат да. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева агроөнөр-жай комплексин кредиттөө долбоору боюнча жеңилдетилген насыя ала турган компаниялардын арасында өкмөт мүчөлөрүнүн, депутаттардын компаниялары бар экенин билдирди. Биздин өкмөт мүчөлөрүнүн компаниялары жүрөт. Биздин жогорку кеңеш депутаттарынын компаниялары жүрөт. Ошон үчүн мен сурап атам, жөнөкөй фермерлерге шанс берилдиби деп, могут измени азыр мен соцсеттерге илип, сиздер ушул маселе боюнча билесиңерби десем, биякта деген азыр коллегам сурабадыбы. Кичим экенинен бирде компания жок деп. Айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашев бул маалыматтарды четке какты. Ал дыйкандарга 5 миллиард сом жеңилдетилген насыя берилгенин кошумчалады. Министрдин орун басары айткан дыйкандарга бөлүнгөн 5 миллиард сом чындап эле дыйкандардын өздөрүнө жетип жатабы? Таладагы иштеп жаткан дыйкандардын өз-өзүнөн угуп көрөлү. Кредит бизге жетпейт да негизичи. Эми биздин анын жөнүндө түшүнүгүбүз жок, кредит жөнүндөгүчү. Өзүбүздүн мээнетибиз менен бул дыйканчылык кылабыз. Кана жетсе бизге да жеңил болмок да. Түшүм болгондо берип коймокпуз. Азыр эми бирөөдөн акча сурайбыз, акча карыз алабыз, ошон процент болбойт го, эми акча карыз алабыз да. Эми жакшы болот эле бизге кредит бизге жеткенде кичине болсо да мына түйшүгүбүз кичине жеңилдейт эле. Азыр ар бир адам 1000 сомдон күнүгө 1000 сом иштеп атат, ар бир рабочий. Эми көчөтүбүз бар, трактор айдоолор бар, өзүбүз жаныбыздан кылып атабыз. Ар бир туугандыктар бар экен, ошолордун аркылуу карыз алып иштеп атабыз да, акчанычы. Жеңилдетилген насыя берилет деген менен ал боюнча коомчулукка жеткиликтүү деңгээлде түшүндүрүү иштери жүрбөптүр да, ошон үчүн билбейбиз атасыздар да. Ооба да, бизге келип эч ким айткан жок да, барды мына дыйкандар барды полдо болсо, полдодон чыгып бир жерге банкка же сайтка барып билбейт да, ошон үчүн эч ким аракет кылган жок да, жеткен жок да бизге. Эгер жетсе бардыгы эле алышмак да. Жеңилирээк 6% болсо чын эле алышмак. Сиз айтып атасыз, сайтта барып карап алгыла деп. Мен ойлойм, фермерство менен алек болгон биздин жарандарыбыз, айыл чарба менен алек болгон жарандарыбыз, алардын интернетте отуруп алып туруп айыл чарба министрлигинин соц тармагын мындай аңдыганга убактысы жок. Кредитке 6%тен беребиз дешип атат. Бирок айыл банк, жанагы мамлекеттик банктар мисалы ошондой беребиз атат, бирок бизге бербейт аны. Биз алдык 14%тен алдык. Бизде поле бар, 1 гектар, 2 гектардан полябыз бар, бирок биздин полега кредит бербейт. Ошол жеңилдетилген насыя 6%дан берилет деп убадалап кой. Акылбек Жапаров дагы министрлер кабинетинин төрагасы быйыл тыкыр көзөмөлгө алабыз деди эле. Быйыл аракет кылып көрдүңүзбү алганга? Алганга аракет кылып көрдүм быйыл. Быйыл алганга аракет кылып, ошо 6%дан беребиз деген кредитине, ошону уккандан эле мен айыл банкка барып, ошо кредит алам деп мен чуркадым, бирок 6% берген жок, 14% менен берди. 14%ты дагы дыйканчылыкка берген жок. Мен 14% кредит алып, ошо алган кредитиме кой алып коюп, анан бирөөдөн акча алып келдим.
Бизге арзаныраак кредит берсе, биз жакшы түшүм алат болчук да. Мындан жакшыраак. Убагында дагы бере албайбыз. Мына кача деген дыйкандар мына чөп өтүп атат. Бул чөптү жулдурганга акча керек. Бир киши жетишпейсиң мынча жерин чөбүн жулуп. Анан биз түшүмдөн кечигип атабыз. Түшүм өтө сылабый бизде азыр. Мурда алганбыз. Мурда. Ошо 6% беле 50 миңге 3 миң кошуп төлөгөнбүз да. Анан муну жарыя кылгандан кийин 6% дегенен барсак бербейт экен бизге. Кумтөрдүн акчасы келбей калды. Кумтөрдүн акчасы токтоп калды. Бирдеме Кумтөр менен Айыл банктын иши бар билбейм, жеписке түшүндүрүп айтпады. Анан ошентип туруп 14%тен берди. Качан барсаңыздар? Мына быйыл эле. Эми акыры кай чарбага барсам 6% бербеди да. Айтканда дыйканчылыкка да бардык. Жеңилдетилгени жетпей атат. Ал жеңилдетилгени баягы эле алып жүргөндөр алып атат менин оюмча. Эми бергенин көрбөдүм. Значит, бизге жетпей аткандан кийин ошолор алат да. А бизге жана 14% мындай процентке кирсем Айыл банк ошентти эле, анан мен албадым. Албай чыгып кеттим кой. Өзгөрүү деле жок. Дүйнө жүзүндө чыныгы мукташтарды колдойт. Дүйнө жүзүндө өкмөт мүчөлөрү менен депутаттардын компанияларын колдобойт. Өзгөрүү болсо биз алат элек да ошону жеңилдетилгенди. Мына ушул жерде ушунча дыйкан жүр. Бирөө дагы жеңилдетилген кредит алган жок. А чоң кредитке барсаң шарт берет. Документтин туура эмес, паспортун көрүп эле берип коет. Төлөй бер анан. Анын ай сайын эле кошуп төлөйт экенсиң, жана алган акчаң кайра эле. Анан эгин бышканча кайра карсы болуп чыгасың да. Бир күн өткүзсө кошулуп кетет. Анан ошон үчүн албайбыз да. Бирдеме кылып иши кылып. Элдер өзүнүн арабасын өзү согуп атат да. Ошондо Айыл чарба министрлигинин дыйкандарга жеңилдетилген насыя берилип атат деген сөз жөн гана сөзбү? Ал калп да. Иш жүзүндө андай болбой эле. Иш жүзүндө берсе мен алат элем да, мен дыйканчылыкка келдим го. Мал кел сатууна келдим. Сиз өзүңүз банкка барып көргөн киши катары айтып атасыз. Мен банкка кирдим, 6% дегенен барып документтерин толтуруп неме кылсак айтты, байке деди, Кумтөрдүн акча келбей калды деди, же токтоп калды деди. Анан Кумтөр менен Айыл банктын иши кандай иш бар болду экен, анан база берме түшүнбөдүм да. Мен быйыл 3 гектар дарбыз эккем. Дарбыз эктим эле бийликтин айтканы менен суу чыгат деп эккенен, быйыл жакшы каралат дегенен экти келе мынакей. Декабрда айткан насос даяр деп. Мына насостун кебетеси, дарбыздын кебетеси. Суу болсо чыкпайт эле. Күнүгө кой берет, 1 саат кайта жабылып калат. Ушу жерде общий 1,5 миң гектар бар насос менен ичкен. Ошо ушинтип бири-бири менен урушуп талашып азыр. Ушинтип эптеп эгин эгип атабыз азыр. Насосту жаңыладык деп декабрда баштаган уже, даяр деп. Мына али 4 ай мурун баштаган насос али даяр эмес да. Бирөө иштейт, анысы дагы 2 саат иштейт болду. Бирөө эч кимге жетпейт, судун башына эле жетпейт. Анан дары-дармек боюнча Бактар Өбаев өткөндө айтты эле бизге 30 сомдон кылдырып берем деп. Ошондо 50 сом болчу, дагы 50 сомдон эле алып атабыз. Андан түшкөн деле жок. Билбем, эмнени арзандатышып атат, билбейбиз. Кыйынчылыктан кыйынчылык эле болуп атат. Оңой болгон жок. Жыйынтык жок экен. Жыйынтык вообще жок да. Кайта кыйналып атабыз да. Жаңы насостун результаты бул болуп атты да, көчөттөрүңүз куурап күн сайын. Ошо мынакей. Дарбыздын көбөтөсү. Ушул катар баары эле куураган го? Башты куурап калды ошо. Эми эмне кылайын деп атасыз? Эми билбейм эми. Азыр колдон эчтеке келбейт эми. Ушул чыкса оңдоп кетебиз, ансы. Ушуга чейин канча расход кылдыңыз? Эми азыр түзүгөл болуп калды, 100 миң ашып калды го расход. 6% менен ким алды кредитти? Эч ким алган жок. Мына эч ким алган жок. Жана кедейлер алган жок. Мунуку миллионерлер, мунуку чоң алган кредиттер алып кетти. Ал кредит союзду биз күнөөлөбөйбүз. Алар биздин кедейге багыл экенин текшербейт да. Документ толтурасың, алып кете бересиң. Биринчиден муну ажорда күнөөлөбөш керек, силерди да күнөөлөбөш керек, кредитти да күнөөлөбөш керек. Бул мурунку эле алып жүргөн миллиондоп 500дөн, 600дөн, 800дөн алгандар гана талап кетти. Мисалы мен 3 чөчүрөккө тудум, бизден алган жок. Мен өзүмдү айтайын.